Ошентип 2021 жылды узатып, жаңы 2022 жылды тосуп алуу алдында турабыз. Эгемендиктин 30 жылдыгы дал ушул жылга туш келип отурат. Бир жыл аралыгында Кыргызстан эмнеге жетишип, кандай өзгөрүүлөргө туш болду? ТМЖ телеканалы өлкөдөгү эсте калган эң орчундуу окуяларды топтоштурду. Жыл жыйынтыгын чыгарган чыгарылышыбызды чек арадагы өкүнүчтүү окуя менен баштабасак болбойт. Быйыл Кыргызстан чек арадагы куралдуу согушту башынан өткөрдү. Кыргыз-Тажик чек арасындагы головной деп аталган эки мамлекетке суу бөлүштүрө турган жерде Тажикстандын куралдуу кол салуусу болуп, анын натыйжасында Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам каза болду. Согуштун жан кейиткен дагы бир өксүгү 12 жаштагы Мадинанын өлүмү болду. Бул жаңжал Кыргызстандын салкын кандуу саясаты менен гана токтотулду. Куралдуу тиреш токтотулганы менен жакындарын жоготкондордун жүрөгүндө өчпөс тап калды. Келтирилген материалдык чыгымдардын ордун толтуруу аракети токтоосуз жүрүп, Баткен шаарынын жакасында атайын шаарча курулду. Ага лейликте каза болгон Мадинанын аты ыйгарылды. Ал эми Баткенге өзгөчө макам берилди. Бул жылы экономикалык тармакта катуу сыноо болду. Баалар кескин өсүп кетти. 33-34 сомдон сатылып жаткан күйүүчү майдын баасы 65 сомго чейин көтөрүлдү. Мындан улам Ош, Бишкек, Жалал Абад шаарларында коомдук транспорттардагы жол акынын баасы кымбаттады. Бишкек менен Жалал Абадтагы маршруткалар 15 сом болсо, Ошто да баа 15 сомго көтөрүлгөнү менен кечки 7ден кийин жүргүнчүлөрдү 20 сомго ташый башташты. Азык-түлүктүн баасы да асмандап 2-3 эсеге чейин кымбаттады. Эң негизгиси өсүмдүк майы, эт, ун, кум шекерге болгон баа өстү. Импорттолгон азыктар эле эмес, өлкөдө өндүрүлгөн азыктарга чейин көтөрүлүп кетти. Ошентип Кыргызстан экономикалык кыйын кырдаалга кептелди. Быйыл Кыргызстанды энергетикалык каачылык кыйла белге тепти. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болгондуктан электр тармагында каачылык күчөдү. Былтыркыга салыштырганда башкы чөйчөктө дээрлик 4 миллиард куб метр суу аз экендиги белгиленди. Каачылыктан улам Кыргызстан дээрлик бардык кошуналардан электр энергиясын сатып ала тургандыгын жарыялаган. Бирок кайсы мамлекеттен канча ток алып жатканыбызды айтышкан жок. Кыш жакындаганда, тактап айтканда 2-октябрда Кыргызстандын делегациясы дүйшөмбүгө октябрь айынан тарта электр энергиясын берүү мүмкүнчүлүгүн кароо сунушу менен барды. Бирок ноябрдын аяк ченинде Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын экспорт кылуу тууралуу чечим кабыл алган эмес деген маалыматты таратты. Кийинчерээк энергетика министри светти каяктан алып жатканыбызды ачыктабай койду. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 6 миллиард куб метрге түшсө, ГЭС авариялык абалга кабыла тургандыгын энергетиктер эскертип келет. Жыл жыйынтыктап жатканда суунун көлөмү 10 миллиард куб метрден ашыгыраак болду. Электр энергиясы жана жылуулук үчүн тарифтер көтөрүлүп, 15 октябрда күчүнө кирди. Айрым аймактарда электр жылыткычтарга мөөр басылып, иштетүүгө тыюу салынды. Ошентип энергетикалык каачылык күч алды. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифин төмөндөй турган болду. Эски жылда 77 тыйын төлөсө, жаңы жылдын 1-январынан тарта 50 тыйын төлөй башташат. Өлкөдө быйыл аялдарга карата зордук зомбулук фактысы өскөндүгү байкалды. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аялдардын укуктарына арналган жыйында Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зордук зомбулук маселеси оор экендигин белгилеген. Анын маалыматтары боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8405 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталды. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зордук көбөйүп бараткандыгы белгиленет. Статистика алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кеткендигин көрсөттү. Кыз ала качуу деген жаман салттын эпкини дагы деле калып жатат. Андан биз кутула элекпиз. Быйыл Айзада Канатбекова аттуу карындашыбыз ала качуунун курмандыгына айланды. Ал киши колдуу болуп каза болду. Айзадан ала качкан бала алгач кызды муунтуп өлтүрүп, кийин өзүнүн жанын кыйган. Бул окуя коомчулукта катуу талкууланып, күч түзүмдөрү сынга кабылды. Айзаданын өлүмүнөн кийин кыздардын укугун коргогон акциялар, нааразычылык пикеттер биринин артынан бири өтүп жатты. Жаранды активисттер бул үчүн Ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан алууну талап кылышты.
Ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 12 кызматкер жумуштан алынып, 40ка жакынына сөгүш берилди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 25 декабрда өткөн өкмөттүн жыйынындагы маалыматына ылайык, быйылкы жылдын 11 айында 6820 жол кырсыгы катталгандыгын билдирди. Бул былтыркыга салыштырганда 22%га көп. Расмий маалымат боюнча жол кырсыгынан 780 адам каза болуп, 10 миңден ашыгы ар кандай жаракат алышты. Ниязбеков кошумчалагандай, айдоочуларды даярдаган 235 автомектепти текшерген учурда 135 автомектеп талапка ылайык келбегендиги тастыкталган. Кыргызстандагы жол кырсыктары жыл санап көбөйүп барат. Иликтөөлөр өлкөдө жол кырсыгынан күн сайын кеминде 3 киши каза болоорун көрсөтүп жатат. 2021 жылы өлкөдө өрт кырсыгы өткөн жылга караганда 17% көп болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жыл башынан бери 2900дөн ашык өрт кырсыгы катталды. Тилсиз жоодон 40 киши көз жумду. Анын ичинен 10га жакыны жаш балдар эле. Адистердин айтымдарына караганда, кырсыкка көп учурда электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык себеп болгон. Өкүнүчтүүсү, акыркы бир жумада эле өрттөн 7 адам каза болду. Алардын 4-өө ноокатта, 3-өө ысык көлдө. Өрттү алдын алуу жана өчүрүү боюнча эл аралык техникалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда абал жакшы эмес. Соңку 4 жылдагы изилдөөгө караганда, өрт кырсыгынан каза болгондор боюнча 55 өлкөнүн ичинен 13-орунда турат. Эми шайлоолорду айтпасак болбойт. 2021 жыл Кыргызстан үчүн шайлоолордун жылы болду. Башкача айтканда, бул жылы 3 чоң шайлоо, 1 референдум өткөрүлдү. Жыл жаңырары менен президенттик шайлоого даярдык башталып, аны өткөрүүгө 549 миллион сом чыгымдала турганы жарыяланды. Бир жагынан пандемия жакадан алып, экинчи жагынан саясий жана экономикалык кризис курчуган убакта уюштурулган шайлоодо социалдык төлөмдөрдү аткаруу үчүн Орусиядан 20 миллион доллар жардам алынганы дагы жарыяланды. Кыргызстанды мен башкарам деп 17 талапкер ат салышып, үгүт учурунда Садыр Жапаров эң көп каражат жумшаса, Мыктыбек Арстанбек эң аз акча жумшаган талапкер катары эсте калышты. Ошентип, 10 январь күнү президенттик шайлоо менен катар башкаруу системасын аныктоо боюнча референдум өткөрүлдү. 2020 жылдын октябрь айындагы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон төңкөрүштө абактан чыккан Садыр Жапаров өлкөнүн президенти болду. Мамлекет президенттик башкарууга өтүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, жаңы конституция кабыл алынды. Буга чейин мамлекеттик кызматтарды партиялар бөлүшүп келсе, мындан ары президенттин укуктары кеңейтилип, 2 жылдыр бир тизгинди өз колуна алды. Канседа 10 январдагы президенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхындагы эң көп талапкер катышкан, бирок ошол эле учурда жарандардын активдүүлүгү эң төмөн болгон шайлоо болуп калды. Анткени жалпы шайлоочулардын 40%га жетпегени гана добуш берүүгө келди. Президенттик шайлоону өткөрүп, аяк башын жыйып алып, Борбордук шайлоо комиссиясы жаз алдын жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого камынды. Шайлоо үчүн казынадан 425 миллион сом бөлүнүп, 11 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк болду. Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлы суу шаардык кеңештерин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталды. Белгиленген күнү өлкөнүн бардык аймактарында шайлоо болгон менен Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы шайлоолор талаш тартыш жаратып, нааразычылыктар күчөдү. Бир катар партиялардын добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу мыйзам бузуулары аныкталгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аталган 3 шаарда шайлоону кайра өткөрүү чечими кабыл алынды. Ага казынадан 50 миллион сомго жакын акча бөлүндү. 11 июлдагы шайлоодо да бир катар мыйзам бузуулар тууралуу арыздооматтар түшкөнү менен бул жолку жыйынтыкты БШК таанып, анда жеңип чыккан партияларга мандаттар тапшырылды. Бишкекте Эмгек, Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Өнүгүү Прогресс жана социал-демократтар партиялары мандат алса, Токмокто 5 партия 7% босого чектен өттү. Алар Бирге, Эмгек, Асыл Мурас, Жаштар, Патриот ынтымагы жана Эл биримдиги партиялары.
Ал эми Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар биримдиги жана Бирбол партияларына бөлүштүрүлүп берилди. Шайлоолордун парады 28 октябрда жогорку кеңеште шайлоо менен жыйынтыкталды. Буга чейин парламентте 120 депутат болуп келсе, жаңы баш мыйзамга ылайык эл өкүлдөрүнүн саны 90-го кыскарды. Мурдагыдай партиялык система эмес, депутаттардын 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланышы керек болсо, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү келмек. Аралаш системада өткөн шайлоого 21 партия, ал эми бир мандаттуу округтардан 282 талапкер катышты. Үгүт учурунда жана шайлоо күнү орчундуу мыйзам бузуу катталбаганы менен добуш берүү аягына чыккан учурда автоматтык эсептөө системасы көтөөсүз өчүп, жарым сааттай убакыттан кийин кайра жанды. Бул аралыкта партиялардын алган добуштары өзгөрүп кеткендиктен жана ага БШК так жооп бере албагандыктан бир катар партиялар менен жарандык коомдун айрым өкүлдөрү муну көз боемочулук деп атап, шайлоону жокко чыгарууну талап кылышты. Президент Садыр Жапаров жана Борбордук шайлоо комиссиясы система адистин катасынан улам бузулганын, ал шайлоо жыйынтыгына таасир этпегендигин билдирген. Бирок элде эки анчы пикир күч болгондуктан электрондук жыйынтыктан кийин добуштар кол менен эсептелинди. Ага ылайык парламенттик шайлоодо жалпы партия 5%-дык босого чектен өткөнү белгилүү болду. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Ал эми Бишкектеги бир мандаттуу 1-Май жана Свердлов округтарындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 2022 жылдын 27 февралына дайындалды. Ал эми шайланган депутаттар 29 октябрда ант берип, өз ишине киришти. Төралык Адахан Адымаров менен Талант Мамытов атсалышып, көпчүлүктүн добушу менен төралыкка Мамытов шайланды. Ошентип бул парламентте бийликчил депутаттардын саны көп боло турган болуп турат. Ал эми оппозициялык блоктогулар аз экендигин эске алганда, эми чындап эле Эдил Байсаловдун кылыгы шайбайт. Анткени негизги маселелер оппозициянын колу менен чечилип, позиция чырылдаган гана боюнча кала берет. Жогорку кеңештин жаңы депутаттарынын канчалык көз карандысыз болуп иштери негизги маселе экендиги биринчи планга чыгып отурат. Берүүбүздү Ош шаарындагы орчундуу делген окуяларды айтуу менен улантабыз. Быйыл Ош шаарында да саясий окуялар көп болду десек жарашат. Анткени бул жылы шаардын башчысы алмашты. 2021 жылдын 2 августунда Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэри болуп тайындалды. Мэрилик кызматка келгенге чейин президенттин иш башкармалыгынын жетектеген Мамбетов шаар мэри болуп тайындалары менен бийик максаттуу иштерди аткара тургандыгын жарыя салды. Алардын ичинен Борбордук аянтка фонтан курам дегени жана Лениндин айкелин жылдырууга макул экендигин билдиргенден кийин коомчулукта катуу сынга кабылды. Ал эми Талабек Сарыбашев кайрадан Ош шаарынын мэри болууга ниети бар экендигин билдиргени менен ал кийинчерээк 2 жумага Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болгонго жетишти. 2018 жылы Ош шаарынын мэри болуп шайланган Сарыбашев 2020 жылы октябрь окуяларында шаардык кеңештин депутаттары Сарыбашевди иштен алып, кийин кайра шайлаган эле. Акыры ал жогорку кеңештин 7-чи чакырылышындагы депутаты болду. Кымбатчылыктын таасири жолокка сөзсүз тиймек. Ошондой эле болду. Башкача айтканда, Бишкек, Жалал Абад шаарларындагыдай эле шаардык кеңештин депутаттары калаада коомдук транспорттардын жол киресин көтөрүүгө макулдук берди. Ага ылайык маршруткалардын тарифи ушул жылдын 1-декабрынан тартып күндүз 15 сом, кыш мезгилинде саат 7-ден 9-га чейин, жай мезгилдеринде кечкисин 9-дан 11-ге чейин 20 сомго көтөрүлдү. Мурда бардык убактарда жол акы 10 сом эле. Ал эми ушул жылдын 15 ноябрында Ош шаарынан облустун райондоруна каттаган кичи автобус жана такси кызматтарындагы жол акы 50 сомдон 200 сомго чейин көтөрүлдү. Ош шаары туризмди өнүктүрүү үчүн амбициялуу кадам таштап шаардын туристтик программасын иштеп чыкты. Анын алкагында Улуу Жибек жолунан өткөн 400 миллион туристтин 0,3%-ын Ош шаарына тартуу аракети көрүлүп жаткандыгы айтылды. Бул үчүн дүйнөлүк деңгээлде чоң иш чараларды өткөрүү пландалууда. Программанын алгачкы долбоорун сунушташып,
2022 жылдын башында улуу жибек жолуна кирген 80ден ашык мамлекеттин тиешелүү өкүлдөрүнүн жана тур операторлорунун саммитин өткөрүп, жибек жолунун дүйнөлүк декларациясын кабыл алуу пландалгандыгы айтылды. Ошондой эле жибек жолундагы 30-40 элдин тарыхын, маданиятын, тарыхый инсандарын жана алардын баалуулуктарын инсталляция менен чагылдырган атайын этно шаар куруу көздөлүүдө. Мындан сырткары, бул программага жибек жолунун бүтүндөй тарыхын, ошонун ичинде Ош шаарынын 1000 жылдык өтмүшү тартылган дубал куруу киргизилүүдө. Анда туристтер башынан аягына чейин көрүп, таанышып чыга турган 1 километр дубал болоору айтылды. Мэрия буга чейин Ош жибек жолунун провайдери деген глобалдык статусту алуунун алгачкы кадамдарын баштагандыгын билдирген. Анын алкагында Ош шаарынын бренди иштеп чыгууга сынак жарыяланды. Ага 70ден ашык эмгек келип түштү. Анын ичинен орусиялык дизайнердин эмгеги жактырылды. Ошентип туризмди өнүктүрүүгө $10 миллион бөлүнүп жатканын билдирди. Анын 6 миллиону Сулайман тоого, $4 миллион шаардагы инфраструктураны жакшыртууга жумшала турган болууда. Ош шаарынын депутаттары 2022-25 жылдарда социалдык экономикалык өнүктүрүү келечекте татыктуу шаар программасын бекитти. Анын негизги өзөгүн туруктуу транспорттук инфраструктураны түзүү, башкача айтканда автотыгындарды азайтуу, каланын аймагын кеңейтүү, сапаттуу, коопсуз жана арзан турак жайларды куруу, ошондой эле калкты таза суу менен камсыздоо түзөт. Быйыл жол тыгынын жоюу же тагыраак айтканда азайтуу максатында ты кесилишинен шаарга түз кирүүчү жол салуу темилгеленүүдө. Мунун алкагында жолдордун абалын жакшыртуу да пландалууда. Башкача айтканда, Кытайдан бөлүнө турган $100 миллион гранттын эсебинен каланын 16 кичи жолу толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Ошондой эле Мониев жана Масалиев проспектисинде жер үстүнөн өтүүчү өтмөктөр салынышы пландалган. Мындан сырткары, кийинки жылы 200 электроавтобустар алынып келиниши күтүлүүдө. Суу көйгөйү Ош шаарында курч. Бул маселени чечүү максатында Ак Буура дарыясындагы горизонталдык түзүлүштө агып турган суу алуучу галереянын долбоору иштелип чыгылды. Ага Азия өнүктүрүү банкынан $3 миллион бөлүнгөн. Сунушталып жаткан долбоордо шаарды кеңейтүү маселеси да эске алынып, шаардын аймагы кеңейтиле турган болууда. Ошондой эле Ош аба майданынын жолунда жайгашкан Манастын эстелигинин артындагы 3 гектар аянтка Ош Сити аталышындагы кичи шаар куруу пландалган. Бирок аталган жер тилкеси Кара Суу районуна караштуу. Эгер жер маселеси чечиле турган болсо, ал жерде 100гө жакын көп кабаттуу үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүк бермек дешет. Бул жыл кыргыз спортунда ийгиликтүү жылдардан болду. Олимпиада оюндарындагы жетишкендиктерибизден сырткары шахмат боюнча ийгилигибизди да айта кетели. Ош шаарынын тургуну Даниил Абдувалиев шахмат боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Эл аралык шахмат федерациясы Fight World Amateur Championship тарабынан уюштурулган 2021 жылы ышкыбоздор арасындагы Fight дүйнөлүк чемпионаты 16-26 октябрда Грециянын Родос аралында өттү. Чемпионатка 51 өлкөдөн 71 ышкыбоз шахматчы катышкан. Бул жылы Кыргызстандын жогорку окуу жайларында мыкты деп табылган 80 студентке президенттик стипендия тапшырылды. Анын ичинен Ошмунун 6, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин 2 студенти президенттин колунан стипендия алышты. Быйыл алтын тамга артыкчылык аттестациясына жалпы 234 мектеп бүтүрүүчүсү ээ болду. Анын ичинен Ош облусунан 14, Ош шаарынан 4 окуучу аталган сертификатка ээ болушту. Узап бара жаткан жылы кыргыз спортчулары өтө чоң ийгиликтерди багындырды. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Олимпиада оюндарына спорттун 8 түрүнөн 16 атлет барып, 2 күмүш, 1 коло медаль тагынышты. Грек-рим күрөшү боюнча балбаныбыз Акжол Махмутов Токио Олимпиадасынын финалдык беттешинде упай айырмасы менен венгриялык балбанга жеңилип күмүш медалга татса, Айсулу Тыныбекова да күмүш байге укту.
Финалдык беттеште ал Япониялык каршылашына жеңилди. Бул Кыргызстандын Токио Олимпиадасындагы экинчи күмүш медалы болду. Ал эми Мээрим Жуманазарова 68 кг салмакта монголиялык атаандашын жеңип, Олимпиаданын коло байгесине ээ болду. Айсулу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазарова жана башка спортчулардын ийгиликтери өлкөдөгү спорттун өнүгүп жаткандыгынын ачык далили болду. Октябрь айында Норвегиянын Осло шаарында спорттун грек-рим эркин күрөш түрлөрү боюнча өткөн дүйнө чемпионатында спортчуларыбыз Кыргызстанга медаль алып келишти. Жуманазарова чоңдор арасында дүйнө биринчилигинин финалында япониялык балбан менен беттешип, таза жеңишти камсыздады. Ал эми Айсулу Тыныбекова финалдык беттешке чейин барып, америкалык спортчуну жеңип, экинчи рет дүйнө чемпиону аталды. Ушул эле мелдеште кыргызстандык эркин күрөш балбаны Алибек Осмонов жана Айпери Медет кызы дүйнө чемпионатынын коло байгесин утушту. Ал эми Эрназар Ахматалиев өз салмагында финалдык беттеште польшалык спортчуга жеңилип, күмүш байгеге ээ болду. Тарыхта биринчи рет Кыргызстандын командасы Ослодогу дүйнө чемпионатына катышкан 27 өлкөнүн ичинен медалдар жарышынан ири күрөш державаларынын катарында 5-орунга чыкты. Кыргызстандын футбол курама командасы да жетишкендиктерден улак эмес. Бишкекте 3 улуттун кубогу мелдеши өтүп, ага Кыргызстан, Палестина жана Бангладеш курама командалары катышты. Биздин улуттук курама командабыз Палестинаны жана Бангладеш курамаларын утуп, 3 улуттун кубогу жолдоштук беттешинин жеңүүчүсү болду. Бул жеңиштер кыргыз футболунун 100 жылдыгына удаалаш майрам болду. Аталган майрамды утурлай президент Садыр Жапаров да футбол ойноп, атаандаштарынын дарбазасына 3 гол киргизди. Кыргызстандык UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко америкалык Лорен Мёрфини утуп, кезектеги жеңишин камсыздады. Шевченко ушуну менен 6-чы рет чемпиондук курун коргоп калды. Аралаш мушташ чебери чемпион болгондон бери эч бир атаандашына жеңиле элек. Кыргызстандын дагы бир чемпиону Бусурманкул Абдибаев уулу UFC лигасынын турниринде орусиялык атаандашы Руслан Яманбаевди техникалык нокаут менен утуп, чемпиондук курун тартып алды. Бул мушкердин жыл ичиндеги эң чоң жеңиши болуп алды. Өлкөдө жаштар спорту да өнүгүп келе жаткан учур. Тактап айтканда Жантөрө Ташиев бокс боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло байге утту. Спортчу 64 кг салмакта таймашкан. Эскерте кетсек, Кыргызстандын бокс тарыхында жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынан 11 жылдан бери ээ болгон биринчи медаль болуп калды. Спорттун дзюдо түрү да бул жылы ийгиликтерден кур калган жок. Кыргызстандык дзюдочу Владимир Залоев Бишкекте өткөн Азия жана Океания биринчилигинде чемпион болду. Бул жеңиш Залоевдин эле эмес, Кыргызстандын дзюдо тарыхында Азия жана Океания чемпионатындагы алтын байге уткан алгачкы учур болду. Ушул эле мелдеште Кубанычбек Айтбек уулу коло медаль тагынган. Кыргызстандык лыжачы Максим Гардеев альп лыжасы түрү боюнча жарышка атайын квотага ээ болгон. Кыргызстандык спортчу 2022 жылкы кышкы Олимпиада оюндарына катышуу үчүн лицензияга да ээ болду. Спорттун бул түрү чоң эрдикти жана тобокелчиликти талап кылат. Ошентип 21 жыл Кыргызстандын спортунда болуп көрбөгөндөй ийгиликтердин жылы болду. Мына ушундай окуялар менен 2021 жылды жыйынтыктап отурабыз. Келе жаткан жаңы жыл өлкөбүз үчүн жалаң жакшылыктардын гана жылы болсун. Аман болуңуздар.